Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Каракол шаарындагы өзүңүздөр көрүп тургандай таштанды ылгоочу заводдо турабыз. Бүгүнкү күндө ушул Каракол шаарындагы биринчи этабы менен бүткөн завод, Ооба. Жалпы жылынан канча каражат кетти бул жака? 135 миллион кетти. Бул сорттоочу линиябызга жана кайра иштетүүчү заводубуз бардыгы. Эки этаптан бул биринчиси сорттоочу завод, экинчиси аны иштетүүчү. Кайра иштетүүчү завод бардыгы бир камтылган. Ошонун баары 135 миллион. 135 миллионго Ичинде, ошол долбоордун ичинде. Бул абдан мына көңүл жылыта турган жагдай. Анткени Бишкек шаарында биз билебиз, канча жылдан бери бүтпөгөн көйгөй. Бирок Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп дал ушул Каракол шаарынын мэриясы жасаптыр. Азыр ичиндеги акыбалды көрсөтөлү, анан экинчи этабындагы жеринен көрөлү. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Биринчи первый предварительный сортировкадан Бул жактан желими бардыгы ушул жактан өткөзөбүз мына. Кайсы таштанды келбесин бардыгын ушул жакка киргизебиз. Ушу менен анан биринчи шахтага берилет. Ал жактан болсо жанагы разрыватель пакетов деген бар, могул жактачы. Ошого кирип кетпеш үчүн чоң бетон, строительный мусорларды биринчи шахтадан алып, монтип четке жыйнап турушат. Бул жакта 2 киши иштейт. Эми азыр жумушка киргенине бул 4 күн гана болду. Ошол себептен азыр кишинин саны жетишсиз, азыр деле кишилердин алып атабыз. Могул жерден көрсөк болобу? Көрсөңүз болот. Бул жагында тапталып. Бул жактан жанагы айнек, чоң бетон бардыгы ушул жактан алып, шахтадан сортировать этип турат. Эмне дегенде, бул жакта разрыватель пакет деген бар. Мына темир. Бул темирлер аягына кете берет. Ал жакта магнитный сепаратор деген бар. Темирди өзү жабышып калат, жабышып калат. Разрыватель пакет деген ол. Ушул жакка келгенде жана мешоктор, ичинде эмне бар? Бүт айрып чыгарып турат. Анан чыгарып барабанный ситага берет. Барабандан жүрүп көрөт. Бул канча сом болду? Бул техника канча сомго келди? Бардыгысы жана 135 миллиондун ичинде. Барабанный ситадан жана гүл, ар кандайлар чыгып туруп мына бул жака. Бул жака да бир техникабыз турат негизичи. Жүрүз үстүнөн да көрөт. Biz aytқан ошол жактан разрыватель пакеттен келип туруп, бул барабанный сита чок, мындан электеп коет да булчу. Электен элегенде, электин тешикчелери турбайбы? Мына майда бөлүкчөлөрдүн бардыгы түшүп кетет ичине. Ичинде жана салафан баштыктар эле калат да. Бул электен өткөндөрүн Зеленстройго жанагы кара топуракка аралаштырып бере турган алабыз да. Чирип кетчү окоттун баары ошондо түшүп калат. Баратпайбы? Электен өткөндө мындай пакеттерибиз ар кандай бакылашта бул баары буяка түшөт. Биргелүү, Ооба. Бир келгенден кийин мына буякта 16 киши сорттойт бияктан.
Бүгін мына жетишкен кишилер ушулар эле болот азырынча. 4 күн болбоду киргенине. Азыр кишини алып атабыз. Заводубузда да иштеп атат. Анан бол шахталарга бөлө беребиз бол жакта. Баклажкасын өзүнчө, пакеттерин өзүнчө бөлөбүз. Анан астында мындай шахталар бар, карасаңыз. Шахталарга муну ачкан учурда сразу түшүп кетет. Коопсуздук үчүн ар бирөндө мындай аварийный кнопкалар бар, басканда бүт линиянын баары токтойт. Ана жүрүңүз. Андан апсыз. Ана жанагы магнитный сепараторубуз бол. Буга келгенде темирлерибизди ар жагда илгейт, ар жакта жатат, азыр көргөзөбүз. Түшкөндөн. Мынакей. Кондиционерибиз бар, печкабыз бар, жылуу. Аздыркылар, иргелип. Bunun bari kayra tegi jaka кетет. Бияка алып келип атабыз, прессовать этебиз бияктан. Пресстеп алып туруп, тигил жака алып кетебиз. Кишинин саны эме болгон үчүн монтип чыгып калат. Булар бирок необрабатываемыйлар да бар булактачы. Буларды жигайши кылып алып келебиз деп атпайбыз, ошо долбоор түзүп атабыз деп. Ашкан отходдорду өрттөйбүз деп. Жанагы көргөзүп аткан селенстрого күйөгүмүз жасасак болот жүрүп. Ол мынакей прессовый. Престелген ne olur? Престелгендер. Уже бул сырьё. Dayar, Даяр сырьё. Бул мына монтип прессовый алып барып, жанагы переработкага алып барылат. Жанагы пет бутылкалар деп. Жанагы пет бутылкада алганда жанагы бул этикетке өзүнчө бөлүнөт, пробка өзүнчө, бул бакалашка өзүнчө кетет, тияктан сорттойт өзүнчө. Бул бир маселе бар, могу жерден бул металлдарды бул жерде магнит өзүнө чаптап алып туруп, бер жака түшүрүп кетет. Магнит бул металлдар эмес. Abdan жақсы ішке ашыптыр. Бул жакта самосвал техникабыз турат негизичи. Анан ал техникабызды башка жакка алып кеткенибизден Бұл жана алма, салма, жемиш. бүт жакта бул чирип кетчүлөр ушул жака түшөт. Удобрение. Удобрение болуп кете берет. Гумуска ылайыктуу продукция. Бул долбоорду жазып келген азыр замыбыз болуп иштеп аткан Тарел мырза. Ушул долбоорду ушул киши жазып алып келген. Биз коркуп иштете алабызбы, иштете албайбыз деген аябай күмөн, баягы экономический рисктер бар да, анан коркконубузда бул бир күн ыйлап Қандай болды? Сіз айтып бербейсізбі? Мақсатым. Койгон максатыбызга жеттик буюрса. Эми заводду алып келдик. Эң эле биринчи максатыбыз бул ысык көлдөн тегерен экологиялык абалды калын алып келели болчу. Эң эле билесиздер, салап менен бутылка чирибейт. Эң биринчи максат ушул негизи. Салап менен мусорду экологиялык жактан тазартып ал деген максат болчу да. Эми буюрса ишке берип жатабыз эми. Натыйжасын көрөбүз. Жақсы екен. Бияка техника туруп сразу эле алып чыгып төгөбүз артынча. Техникам бар, алып кеткенибизде ушундай болуп атат да. Азыр кайра коебуз бул техникаларыбызды. Жумушту токтотпой эле деп эле жерге болсо дагы деп. Жақсы. Соны. Дробитель. Бұлардың не барысы брусчатка жасалабы бұлар? Брусчатка бизге өзүбүзгө кереги жок материалдын баарын эле. Бул нерселердин баары чогулуп барып туруп, тияктан жана драйбылкадан өтүп туруп, эритип туруп, жана брусчатка бардыр жасалат. Бул билесиңер, жанагы күндүн ысыгына дагы, суукка дагы көп срок действияны кармайт да. Бизде азырынча эки эле матрицаны көрбөдүрбү? Ооба. Биз эми кийинчерээк рынокко ылайыкташтырып, өзүгө керектүү матрица алып келип чыгара берсек болот. Полимердик песчаный изделие кылыпчы. Түрлүү нерсени чыгарсак болот. Эми иштеп кетсин буюрса, абдан жакшы ишке ашырасыздар. Рахмат. Мындан сырткары дагы түнкү жарыктандырууда тазалык ишканасында быйылкы жылы 2022-жылы долбоорго кирген 30 миллион сом бөлүнүп, андан 1955 штук шаарыбыздын жарыктандыруусуна бердик. Ал да бизде. Жакшы. Бул жак Арстанбекович бияк эскиси, эскиси, бирок ар жагы менен киш керек болуп калат да мунучу. абдан жакшы тостулуптур. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп турган бул
экинчи эски таштанды талаа деп атышат. Бирок буга жасаган мамилесин карап коюңуздар да. Биздин Бишкек шаарынын мэрі, Бишкек шаарынын мэриясы биздин Борбор калаанын акыбалы мына ушундай эмес да. Мына карасаңыздар. Бул жерден бир дагы мына тазалыгын караңыздар. Таштанды талаанын аймагы толуп жаткан пакет болуш керек эле. Таштанды учуш керек эле. Ал шаарга кайра учуп барыш керек эле. Жок, бул жакта абдан сонун кылып мынандай карасаңыздар эми абдан сонун көрүнүш экен да. Бул жактан мал жандыктар да кире албайт. Экинчиден эч кандай таштанды учпайт. Мына ушул көрүнүштү биздин Бишкек шаарынын мэрине сунуш кылабыз. Каракол шаарынын мэринен кичине келип сабак алып, ушул жактан бир эми көп жашаган билбейт, көп көргөн билет дегендей. Мына ушул жаш болсо дагы ушул жактын жетекчилиги абдан жакшы мамиле жасап, жакшы шаарды өнүктүрүп атыптыр. Мына Бишкек шаары кыялданып жүргөн заводдорду куруп коюптур бул жакка. Мына болот экен го, ушундай акыбал менен балким келип кичине Каракол шаарынын мэриясынан бир сабак алып кетесиңер деген ойду айткым келет. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомен тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Ар дайымкы бүтпөгөн иштер, монотондуу жашоо образы баарыбызды эле чарчатары турган иш. Маал-маалы менен эс алып туруу, саякаттоо да керек. Саякаттоодо адамдын ой өөрүшү өркүндөйт, жашоого болгон көз карашы өзгөрөт, дүйнө тааныйт. Кимде ким эс алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944, 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары Ден Сяпин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс, биз менен дүйнө тааны. Каракол шаарынын тазалык муниципалдык ишканасына келдик. Ишканасынын жетекчиси Аты жөнүңүз? Мамбеталиев Бердибек Кубатбекович. Ишканада канча болду иштегениңизге? 1 жыл 3 ай болду иштеп аткан. Эмне өзгөрүп атат? Өзгөрүүлөр азыр биз келгенден баштап Арстанбековичтин тапшырмасы менен, Нуркожоевичтин тапшырмасы менен завод салынды. Территорияда азыр 6 ай мурда свалка жабылып калган кезде төгүлгөн таштандын азыр 2000 тоннаны чыгарып атабыз. Заводдун астынан 1200 тонна чыгарганбыз. Ескилиги жеткен заборлорубузду жана конторубуздун киребештерин оңдоп атабыз, дарбазаларыбызды оңдоо иштери, кайра переработка иштеп чыгаруу. Азыр биз кирип бараткан бул переработка, бирок 4 күн болду дебедим бишке бергенибизге. Ал сортоочу линиябызда азыр кызматкерлер иштеп атат, аякта сырье жыйнап атат бизге. Бул завод белорусиялык компаниядан утуп алганбыз. Ушундай 22 миллион евро бөлүнсө эмне кылат элеңиздер? 22 миллион бөлүнсө азыр Арстанбекович да бир колдоо көргөзүп бул сжигающийге дагы проект жазып атабыз азыр. Мына урматтуу көрөрмандар, биз эмне үчүн айтып атабыз? Бишкек шаарында 22 миллион евро бөлүнүп, эчен деген мэрлер, эчен деген чиновниктер, эчен деген кимдер гана келип, кимдер гана иштеген жок. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Бишкекте ушул таштандыны ылгоочу, таштандыны переработка кыла турган завод, утилизация кыла турган, ушул таштандыны жолго сала албаган жагдай менен келе атабыз да. 135 миллионго бүгүн Караколдо, Кыргызстанда биринчи жолду десек да болот, Кыргызстанда жок. Ачып коюптур. Колуңуздарды кысалы ушул боюнча, биз анткени ушу таштанды боюнча Бишкекте көп көтөргөнбүз теманы. Бирок алгылыктуу бир дагы мэр бул боюнча
иш көрсөтө алган жок. Бүгүнкү күндө деле чечиле элек бул жагдай. Эми айтып бериңиздер, шаардыктарга, Бишкек шаарынын тургундары көрсүн мына. Производство боюнча деталынан бүт баарын түшүндүрүп берели. Мынакей бакалашка келгени боюнча мына жетекчиси өзү толук айтып берсин. Азыр кызматкерлерибиз сортоочу линияда турат. Мына келди, таштанды. Таштандыбыз келди. Бул жака пет бутылкаларды алып келебиз да, бул дробилка салабыз. Желим бутылкаларды. Желим бутылкаларды Буга түшөт. Буга түшөт. Мунан каяка барат? Бул жактан дробилкадан өтөт, майдаланат. Майдага түшүп туруп, бул жактан шамал менен үйлөтүп, воздух менен сыртында клёнкаларын ажыратып, бул мүшөк каптарга түшөт өзүнчө. Бул иштеп атабы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө иштеп атат. Азыр сыноодон өткөн. Бизде азыр сырьёнун жыйнап атабыз да, сырьё жыйнап атабыз. Азыр материал жыйнап атабыз. Ал жактан жыйнап алып туруп, бир кое бербесек, бул жака баягында айтканда бюджетке кичине эмеси келип калат экен. Бир иштеткен соң. Анан бул жака келип, буякта линия мойка. Мойкадан буяктан жуйт. Жуган учурдан мына мондой алып крышкалары мондой алып өзүнчө бөлүнөт. Калкып бул өзүнчө бөлүнөт. Мындан мүшөк чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Муну не жасайсыздар? Мындан мүшөк чыгарса болот. Мүшөк. Өзү бул жакта жасалабы? Жок, бизде жасалбайт. Муну частный эмелерге берсек болот. Бул жактан эки катар жуулап. Сырьёну сатат экенсиздер да? Сырьёну сата беребиз. Эки катар жуулуп келет бу жактан. Анан бул жактан фен менен үйлөп, кургатып, бул жактан бул биг бек деп коет, чоң мүшөктөрдү. Мына мондой алып туруп Бул өзү беркиси. Флекс деп коет, тууралганы. Ошол. Ушу менен алып келип туруп, бул эмелерге салабыз. Бочкага салып, бул жактан кайра бул жака загрузка беребиз. Жүрүз ар жагынан көргөзөйүн. Загрузканы беребиз да жип чыгарабыз мындан. Жип? Жип. Мононит. Орусчасы мононит деп коет. Жип мунун ичине суу толтурабыз дагы. Азыр сизге көргөзүп берем мындан ары. Бу жактан эрип чыгып, мунун ичине суу болот. Ини охлаждение деп коет бу жакта. Анан охлаждение этип туруп, бу жактан чыгып, сууларын аз төгүп салганбыз. Себептен сырьё жыйнап турабыз, кайра көрөсүз. Бул толук сыноодон өттү негизи. Алып келип туруп жүрүбүз. Мондай жип чыгарабыз. Сиздерди Бишкекке эле мэр кыла турган болуп калыптыр өзү мындай. Мына. Жип чыгарабыз. Бул жип менен болсо спецтехниканын дагы биздеги шаарыбыздагы жана жолду шыпырып атпайбы? Ошолдун дискаларын чыгарабыз бу менен. Өзүбүздүн жана дворниктердикин да чыгарабыз шыпыргыларын. Эки түрлүү шыпыргы чыгарабыз, жалпак анан томодок. Ушундан чыгарабыз жип. Сиз көргөн бутылка ушу айланды да, конечно. Мынакей, шаардагы таштанды. Шаардагы таштанды. Желим бөтөлкөлөр. Өзүбүздө мына сыноодон өткөзгөндө алганбыз. Азыр биз ошо таштанды жөнүндө дагы сөз кылабыз, анткени атайын бөлүп жанагындай металлды түрдүү желим бөтөлкөлөрдү өзүнчө жанагындай урналарды кылыпсыздар. Бул да жакшы. Урналар мына ушул боюнча. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, мына пластикти буга салып, атайын ушул бумага кагаздарды, айнектерди бөлүп республиканский бюджеттен атайын республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Буга 286 штук койгонбуз даана. Шаарга койгонбуз. Муну заводдун долбоорду ишке ашырып аткан кезде алдын ала элди дагы мындай көндүрүү максатында, өзүбүздүн туристтик шаар болгондон кийин ошол максатта дагы бир жакшы облик берсе деп ушуларды шаарыбызга койдук. 286 даана койдук. Азыр 90 даанасы өзүбүздүн ишканада турат. Себеп дегенде жолдордун дагы бүтерек бөлүктөрү бар. Ал жактарга да коебуз. Андан сырткары Чыңгыз Арстамбековичтин тапшырмасы менен 5 миллион сомго азыр 250 даана дагы скамейка урналар менен кошо коюп атабыз. Бул Бишкекте жана жашыл урналар коюлбадыбы? Дагы эле ошондой урналардан азыр заказ берип уже коюп атабыз. Бүгүн эртеңден баштап уже коюлуп баштайт. Эми андан кийинки бөлүккө өтсөк, 175 миллионго бүттү баары. 135 миллион. 135 миллионго. Бул жактан труба чыгара турган линиябыз бул болсо, бул линиябызга клёнкадан алабыз. Тиги баклажкалар менен албадыкпы? Желим бутылкалар менен. Буга болсо клёнканы баш жагынан көргөзөлүбү? Бул жагынан баштап жүрүңүздөр. Айтыңыз бул жагынан. Бул жагынан деле алып келе берейин. Анда желим баклажка эмелерди, клёнкаларды бул жактан туурап, жанагы пакеттерди туурап, аны жууп, анан ушул жака алып келип туруп, аны эритип, ар жакта линиябыз бар. Эритип келип, бияка кристалл алып келсеңиз тааныңыз. Ондай гранул кылабыз. Бул ошо желим пакеттердин баштардан чыккан, бизнес свалкадан чыккан. Анан буларды эритип келип, бияктан биз труба чыгарабыз. 16 диаметрден 63 диаметрге чейин. Бул биздин таштандыдан чыккан экинчи этапта болуп калып атпайбы? Мындай вторичка деп коет орусча айтканда. Вторичка менен муну саркынды сууга гана иштетебиз.
эгерде биз рынокто дагы тазасын беребиз деген турган болсок, анда первичканы өзүбүз сатып алып эле, мына могу первичка материал. Ушулар чыгып атабы? Мына могулар бизден испытаниядан өттү. Мына карасаңыз могу. Мынакей. Калыңдыгын, качествосын өзүбүз определять этебиз. Көрдүңүзбү? Могу 12 атмосферага чейин азыр давленияны кармаган эме кылды. Муну эң башында испытаниядан баштаганда мындай болуп баштаган. Эми бул жакшы таштанды. Первичка сырьёдон пакеттен чыккан. Мынакей, бул дагы абдан жакшы көрүнүш. Абдан мындай алкыш айта турган иш десек болот. Сугатка да колдонсок болот. Өзүбүздүн өлкөдө ушундай нерселер жасалып аткандыгы бул абдан кубаныч тартуулайт да, шаардыктар да муну абдан сүйүнсө керек. Мына могул эгерде рынокко бизге деген суу ичкенге десек, мына могу первичка материалдан. Сизге азыр көргөзүп коеюн. Питовой. Бул первичка деп коет муну. Первичка менен жасай берсек, муну суу ичкенге да колдоно берсек. Бул жакта жасалды. Бул жакта жасалган. Бул бүт могу жерден чыккан. Жактан чыккан. Абдан жакшы. Бул биз Иш экен. сырьё жок калса частниктерден, өзүдөн менчик ишканалардан алып келип алып трубаларын чыгарып бере берсек болот. Мына могу пленкадан чыккан. Бул башында испытание кылып аткан. Трубалар өтө берет. Мына флекс деп аткан. Жип. Мына ушуну көрсө, Каракол шаарынын эли ушу Мону таштандыны ылгап таштаса, сиздерге дагы кыйынчылык жаратпайт экен, а? Биздин жанагы желим бөтөлкөлөрдүн баасы рынокто азыр 22 сом, 23 сом болуп атса, муну туураган айын 80 сомго чейин болуп атат. Туурап да сатып берсек болот. Клиент толтура алам деген. Абдан сонун иш экен бул. Ушул пакеттер жасалып атат, турбага айланып аткан пакеттер ушулар экен, урматтуу достор. Мына канча жылдап бул жок болбойт, муну ушунан арылышыбыз керек деп экологиянын коркунучу катары көрөбүз да мунучу. Мына азыр сиз көргөзгөн карабайсызбы дети кир жатпайбы таштан? Бул таштандан жуулгандан кийин мына мондай болуп калат. Таптаза болот. Мана муну эритебиз. Абдан Бул жактан да андан тышкары брусчатка мекемебиздин эң биринчиден испытание кылып чыгардык дагы. Өзүбүздүн мекемебиздин азыр айтпадым, конторду жаңыдан ол кире бериштерин жаңы кардарларга деп ачтык. Ал жакка испытание кылып азыр брусчатканы ошол жакка төшөдүк эң биринчи. брусчаткада чыгарып баштадыбы? Бул брусчатканы сынап чыгардык өзүбүздүкү. Бул да бизден чыгат. Бордюрлар, брусчаткалар өзүбүздөн чыгат. Буга эмеси жок азыр. Пигмент кошкон жок. Кайсы неден жасалат бул? Бул жанагы эң акыркы отход пластмассалардан уже өтпөй калган, иргелип жараксыз дегендерди ар жактан дробилкадан туурап эле брусчаткага кетирип эле. Таштандынан келип атат. Таштанды бул дагы. Мынакей, урматтуу туугандар. Эми азыр урматтуу Садыр Нуркожоевич бардык жагынан колдоп атпайбы? Бүт өлкөдө өсүп өнүгүү болуп атат. Кудайым буйрса баары эле жакшы болот болуш керек. Абдан жакшы көрүнүш экен. Бул бүт Кыргызстандын шаарларынын мэрлерине жакшы идея экен. Бул жака түшөт экен да, жанагындай эле жуулуп, Ооба, жуулуп, кургакталып, анан ар жакка түшөт.